Карагашка даяр мына. Карагашканы көптөн бери дем алып турат бечара. Бираз путто аксабат эле. Бир жум болуп калды, аксабай да ошого минип секин бастырып келейин дедим. Кан жүгүрсүн депчи. Кудайга шүгүр бир күнкү жанакы прогулка дейбизби, аңчылык дейбизби? Мына ошол карагар менен болот. Муналарга вообще маани бербеңиздер. Главный видеону каратыңыздар. Кызыктын баары Кудай кааласа алда болот деп ишенем. Эми талага чыкканда билинет. Себеби антип айтканымын. Себеби эгерде түлкү же болсо чөө ушундай мындай жакыныраактан оң келип калган болсо кой берем күчүктөрдү. Анан бир нерсени айта кетейин. Жанакы кээ бир айтып атат, бул 8 айлык, 8 булар уже 9 ай кетип атат да. Май, июндагы күчүктөр да, июндагылар уже 9-айга толук толо элек, ай боюнча эсептегенде 9 ай болуп атат да. Бирок бул деген күчүк эмес, булар деген ит деп эсептелет дейт. Комментарийге жазыңыздарчы, бул 8-9 айлыктар булар ит болуп эсептелеби? Мындай чоңоюп калган же болбосо күчүк деп айтылабы? Комментарийге өз оюңуздарды айтыңыздар, ошого карап туруп кийинки видеолордо эгер мунун ит дегендер болсо, анда кийинкисинде уже чоң эле тайган деп жазамын. Күчүк деген сөздү вообще жок кылгам. Эгер жок булар күчүк дегендер болуп калса көбүрөөк, анда күчүк деген боюнча Кудай кааласа контенттерди кыла беремин. Эгер пресиптен бирөөнү чөнтөккө ыргытып коюн, себеби түлкү же чөө оң келип калып кармап алган болсо байлайын да деп коет экен. Просто бу керек болот. Талада жүргөндө жанакы нем алып алган жакшы болот негизичи. Жип менен жүргөн жакшы да. Жип тууралдагы бир убактарда менин бир контентиме TikTok'то бирөө бирдеке деп жазганда ошол сөздү кийинки видеодо айтам да. Бирок өтө темадан сырткары чыгып кетпейли. Үйдө жата берип булар бук болуп кетти, мына кетип атышат. Баарын ол жерлерди басканда издеп атышат. Өзүнчө бир рахат го буларды көрүп, өзүнчө бир рахат сезген адам отурат ошол жерде. Именно биздин айыл берекелүү айылга себеп деген жери бар да, себеп. Бизде баардык нерсе бар да. Жаз келгенден күз келгенге чейин табигый өсүмдүктөр өсөт да, жей турганчы. Алардын бири могул чырыш деп коет биздечи. Мында турат, азыр көргөзүп берейин. Могул өсүмдүктү мына чырыч деп коет да, алып барып самса кылып жесе болот, оромо, манты кылып жесе болот да. Өтө сонун өсүмдүк да бучу. Бир ай болот го дейм бул. Бир айдан кийин уже койлор неме чоңоюп кеткичен жеш керек да. Чоңоюп кеткиченчи жаш. Азыр уже терип турганга келип калыптыр, терип жей турган уже болуп калыптыр мыналарчы. Азыртан баштап терип жей бериш керек. Мына беттерде баарында бар экен азыр. Ар жерге эле өсө бербейт, бул өзүнүн өсө турган жерлери бар. Мына бетте, ушу беттерде бар экен да азыр. Аштын ар көзү ашып кетип атышат. Биринчи ээрчип чыккан менен азыркы чыккан айырмасы бар да. Биринчи ээрчип чыкканда артымда ээрчип жүрө беришет эле. Азыр кийин 50 километр кетип баштады. Анан 50 километр дейм да. 50 метр деп коюнчу, жерден жаңылбайчы. Андан кийин бир 100, андан 200 метр, 300 метр ошентип отуруп 1 километрге чейин кетип атты. Анан монда кыргадан ашайын деп туруп эле кичине ашып кайра кайтып жүрчү адаттары бар эле. Алар азыр жок болуп калды. Мисалы азыр мына кетти. Бияга менен кетти, уже тегеренип келет азыр алдыман чыгат да. Ага чейин мен кыскача бир сөз дейбизби, барлашуу дейбизби, же болбосо маек, же болбосо түшүнбөгөн жанакы анча комментарийлерге жооп беребизби, ошентип аз баса беребиз. Алдыбыздан чыгат азыр аларчы. Же алдыман чыгат, же болбосо мына жогорактан чыгат да. О, ылдый жактан нары көзгө капталдап кирип кетти. Ушундай туугандар. Азыр чыккан жерин сиздерге көргөзүп берейин. Азырынча чабан жашоо ушундай уланып жатат.
Бирин серин кар бар. Элдер кой жайгандар талага чыгып жайып атышат. Кече 1 күн мурун, 2 күн мурун кар жаады. Кыйла арып берди 1-2 саатта. Онда келе атышат. Мен ушинтип атам го. Ар ким ар нерсе деп атат да, ушинтип итти лаксытпагыл деп атат. Ошого бүгүн вообще жанагы халал деп да айтпайм. Давай деп да эч кыйкырбайм, мун чыкпай барайынчы. Азыр эсиме түшүп кетти да. Мындан дальше мун чыкпайм. Булар өздөрү көрсө колайт, көрбөсө тим коем да. Өздөрү калагандай жүрсүнчү. Бүгүн ээн эркин кылып видео байындап берейин. Чүйдөн бекен. Чүйдөнмүн деди окшойт ооба. Чүйдөнмүн деди окшойт бир абам. Чалптыр канча жылдан бери 60тан өтүп калдым деди. Адашпасамчы. Тайган кармайм деди. Сен салгандарың көрүп атам деди. Көрө кыйкырып атасың деди. Жана айткандайчы. Ошону кыйкырба деди. Себеби сен кыйкырган сайын жанакы тайгандар алаңдап таппай калат, шашкалактап калат деди да. Ошол себептен кыйкырба, жөн гана көргөндө 1-2 эле хай деп кой деди, бол деди. Башка унчукпа деди да. Бүгүн мына ошол абамын айткан стил менен кой берип көрөйүн Кудай кааласа. Унчукпайм. Жана вообще кыйкырбай коюн деген аз кайра 1-2 ошол абамдын стили менен бүгүн көрөйүнчү. Канчалыкчы. Ак калпагын. Могу жерден ары берип просто тайгандарды көрүп эле көрүп коюңуздар, аз көп деле сүйлөй бербейин бул жериндечи. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тиген кезде мен дагы тоочугам таңды туусу кучактап ойгырларын нурга кошо сулуsun кыргыз жери нурдан бүткөн сулусун жанакы онякта бир чырышты айттым го. Ошо чырычка окшош. Мында алмаштырып албаңыздар. Буну жегенге болбойт. Мисалы, мону жегенге болбойт. Ушунучу. Булардын түрү болот. Ушуну жегенге болбойт. Чырышты жесе болот. Бул деле чырычка окшошураак, бирок бул башкача да. Издеп атышат. Нобетти карап атышат. Таштын арасынан көрүнүшү да көрсө керек деп ойлойм. Мен көргөн нерсени мен деле мисалы көрөм, наркотиктерди карап атып арасынан кээ бир учурда көрбөй калсам, бирок көрөм да, значит булар деле көрсө керек. Өз эркине коеюнчу буларды, өз эркине.
өздері қалағандай, қаласа боласын, қаласа өздері білсін. Унчукпайм, көрсем да унчукпайм. Өздері ошент балким үйрөнүп кетсе керек. Алда кетип атышат мына. 15 метрдей, нақы 20 метрге барып қалды. Азыр жаштық кылып атышат да, бирок уже канча, так, 1 жыл, 1,5 жылда уже алыстан туруп тартып калсам керек. Ошол малда жана дрон менен тартып аткандар ошол малда дрон менен тартышым керек да болчу. Себеби кое берип койсом до конца кубалашат да өздөрүчө. Азыр эми дрон менен тарткан күндө дагы жанагындай бир кыр аштырып кайра кайтып жүргөн болсо, уже дронду учургандан интерес кетип калат да. Дрон менен билесиздер, өтө сонун вид чыгат дегендейчи. Өзүнчө бир анын дагы өзүнүн бир көркү бар. Кудай кааласа эми күзгүгө же болсо жайкыга мүмкүнчүлүк болуп калса бир дрон алып кое беришим керек. Ал дагы баары бир ушулнукка түшүп кетип атам дегендей ютубка узагыраак видео салыш үчүн интересный болуш керек, кызыктуу болуш керек. Ошол кызыктуу болгонго жараша төртөө тараптан видео контент кылганга аракет кыла беришим керек да. Анда болотко кирип деп карап атышат мына. Унчукка жок атайын ушу өздөрү карасын, издесин депчи. Унчукпай атам мына. Бирок ушу колоттордо болот да. Күчтүү тайган болсо, ар жактан кырактап бирөөнү мынакка салып, сагызгандар сайрап атат. Сагызган сайраган жерде сөзсүз болчу эле, бирокчу бир нерсе болот да. Сагызгандар жөн сайрабайт. Же мени көрүп сайрап атышат, же нарааракта түлкү же башка нерсе болушу мүмкүн. Ушу колоттордон сөзгө кайтайын, ушу колоттордон чыгат да сөзсүзчү. Кээ бир учур эле чыкпай калса, көбүнчө таш жаар пар болгон үчүн ушул жактара көбүрөөк актайт. Азыр переворачиваем деп бурулуп ушул жак менен ошол жака түшүп кетейин, кыр жака. Көрүшкөн үчүн деген сөзүм кайра уккум келди. Жакында питник башталат го, питник. Көккө чыгыш керек дейт. Ушул жактар адам толуп кетет. Нере келип, мынакта Жалал-Абад көрүнүп турат да. Күн ачык маалында ушул жерлерге келип питник кылышат. Мына издерин көрүп атасыздарбы? Адам толуп кетет. Мына колотко, наркы кырларга чыгып, ошо кыр, наркы кыр, мынакка көздөпчү өтө көп адам болуп кетет да. Жакында ошол питниктин сезону келе жатат. Өзүнчө бул жакта панорама деп коебузбу, же болбосо вид деп коебузбу, ошол сыяктуу да.